Жогорку кеңештин депутаты Алиарбек Абжалиевдин акыркы 4 жылда тапшырган декларацияларына ылайык анын кирешеси өтө жөнөкөй көрсөтүлөт. Айталы, Абжалиевдин 2005 жылы 1 жылдык кирешеси 217 миң сомдон ашкан. Андан башка 2002 жылы чыккан Toyota Land Cruiser автоунаасы көрсөтүлөт. Башка мал-мүлкү тууралуу эч кандай маалымат жок экенин көрүүгө болот. Алиарбек Абжалиевдин 2016 жылы 1 жылдык кирешеси 787 миң сомдон ашкан. Ошондой эле 2002 жылы чыккан Toyota Land Cruiser автоунаасы көрсөтүлгөн. Андан башка мал-мүлкү тууралуу эч нерсе жазылган эмес. 2017 жылы 1 жылдык кирешеси 674 миң 285 сом болгон. Мындан сырткары Toyota үлгүсүндөгү автоунаасы 189 миң сомдук жылкылары, 378 миң сомдук майда мал жандыктары жана наркы 702 миң сомдук бодо малдары бар экени жазылат. Андан башка өзүнө жана жакын туугандарына таандык мүлктөрдү көрсөткөн эмес. 2018 жылы Абжалиев 803 миң сомдон ашык киреше тапкан. Андан башка Toyota Land Cruiser үлгүсүндөгү автоунаасы жана 378 миң сомдук майда мал жандыктары, наркы 702 миң сомдук бодо малга ээликлар көрсөтүлгөн. Ал эми Абжалиев мында дагы башка мал-мүлктөр тууралуу эч кандай маалымат берген эмес. Ал эми салык кызматы 2019-2020-2021 жылдарга тапшырылган декларациянын азырынча базага киргизилетине байланыштуу Абжалиевдин бүгүнкү күндө мал-мүлктөрү тууралуу маалыматты ачыктоого мүмкүн болгон жок.